Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу 7 жаш автор республикалык адабий сынагынын күйөрмандары, жаш калемгерлер, акын жазуучулар жана окурмандар. Кыргыз патент жаш калемгерлердин чыгармачылыгын колдоо, аларга дем шык берүү максатында 7 жаш автор республикалык адабий сынагын уюштурган. Бүгүн сиздер дал ошол сынактын жеңүүчүлөрүнүн китептеринин онлайн презентациясына күбө болосуздар. Бул иш-чара 15 июнь Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик системасынын түзүлгөн күнүнө карата өткөрүлүп жатканын белгилей кетели. Эмесе көркөм дөөлөттөр дүйнөсүнө аралашууга багытталган жаш авторлорубуздун китептеринин бет ачарына арналган салтанаттуу иш-чарабызды баштайбыз. Маалымат иретинде айтып кетели, 7 жаш автор республикалык адабий долбоору 2009 жылдан бери ишке ашырылып келе жатат. Быйыл 11 рет сынактын жеңүүчүлөрү аныкталып, алардын китептери жарык көрүп отурат. Бул сынактан келечегинен көптү үмүттөндүрүп, ишенимди актаган бир катар акын жазуучулар өсүп чыкты. Мисал иретинде айткан болсок, Жылдызбек Турсунбаев, Эрлан Жумагазиев, Элдияр Элчибек, Венера Ахматова, Улукбек Омукеев, Алтымыш уулу Мирлан, Акбар Кубанычбеков деген сыяктуу мыкты калемгерлер дал ушул долбоордун негизинде өзүнүн алгачкы китептерин чыгарышкан. Анда алгач бүгүнкү иш-чарабыздын кадырлуу коноктору менен тааныштырып кетели. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрайымы Молдошова Динара Автандиловна, жазуучу түрк дүйнөсүнүн Махмуд Кашкари, Россия, Германия жана башка эл аралык адабий сыйлыктардын ээси, дал ушул 7 жаш автор республикалык адабий сынагынын төрагасы Сарманбетов Айдарбек Имангазиев. Акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тазагүл Закирова, акын Жедигер Саалаев, акын адабиятчы Жумадин Кадыров, акын адабий сынчы, филология илимдеринин доктору Аида Егембердиева, көптөгөн адабий сыйлыктардын ээси, түрк дүйнөсүнүн жаш жазуучулар союзунун мүчөсү Алтынбек Исмаилов, эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясынын президенти Нурбек Мамытбаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, байкоочу кеңештин мүчөсү Салима Балтаева, Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун аткаруучу директору Сыдыков Улан Данилович. Чыгармачылыкты көздөй бет алган жаш таланттарды шыктандырып, китебин жалпы окурмандарга тартуулап, мезгилдин күзгүсү болуп кала бере турган чыгармачыл жаштарга колдоо көрсөтүп келаткан бирден бир мекемелердин бири бул Кыргыз патент. Анда эмесе иш-чарабызды ачык деп жарыялоо үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрайымы Молдошова Динара Автандиловнага сөз кезегин берели. Урматтуу 7 жаш автор республикалык адабий сынагынын жеңүүчүлөрү, чыгармачылыкты туу туткан жаш калемгерлер, акын жазуучулар, кадырман калкым. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Кыргыз патент чыгармачыл жаштарга ар тараптан колдоо көрсөтүү менен бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Анын ичинде 7 жаш автор республикалык адабий сынагы да бар. Чыгармачыл жаштарга арналган долбоор эң алгач эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясынын чоң жардамы менен ишке ашкан. Бүгүн бул долбоорго атактуу акын жазуучу ага эжелерибиз жардам берип, долбоорубуз дагы күндөн күнгө тапталып, жакшырып, мезгил закымдарына туруштук берип жашап келет. Бул ирет Кыргыз патент өлкөбүздөгү өзгөчө кырдаалга ыңгайлашып, бар мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен аталган сынактын жеңүүчүлөрүн китептерин сыймыктануу менен окурмандарга сунуштап, алдыңыздарда онлайн бет ачарын өткөрүп жаткан кези. Бүгүнкү күндө көкүрөгүндө сөз берметтерин түнөткөн жаштарыбыздын катары арбын. Бирок кайсы доор, кандай заман болбосун, чыгармачыл инсандарга колдоо көрсөтүү мезгилдин талабы. Антпесе көкүрөктө пайда болгон талант шыктар көмүскөдө ачылбай калары шексиз. Демек, адабият айдынында чыгармачылыгын жаңыдан түптөй баштаган жаш авторлорду ийгиликке шыктандырып, акын жазуучу болуп, калуусуна түрткү берип,
булактын көзүн ачканга тете. Андыктан 7 жаш автор республикалык адабий сынакка республикабыздын бардык аймагынан ал тургай чет жерде Россияда жашап, эмгектенип келип жаткан мигрант жаштарыбыздан да жигердүү катышкандыгы бизди кубандырат. Баса белгилей кетчү жагдай, сынакта калыстар тобу 7 жаш автор жеңүүчүнү тандабастан келечегинен көптү үмүттөндүргөн, таптаса болочокто кесипкөй акын жазуучу чыгарына ишеним туудурган 5 авторду дагы кошумча тандап, жалпысынан 12 автордун кол жазылмалары тандалып алынып, 6осунун өз-өзүнчө китептери, ал эми көлөмү азыраак, бирок жакшы жазылган чыгармалар бириктирилип, бир жыйнак болуп, жалпысынан адаттагыдай эле 7 китеп жарык көрдү. Атын атаса куту сүйүнүптүр дейт. Анда эмесе 7 жаш автор 2020 деп жеңүүчүлөрдүн аттарын атай кетейин. Султанбек Улуу Жолболду, Сүйүү панорамасы. Абдыманбетова Жазгүл, Уйкусуз түндүн ырлары. Нурлан кызы Бегайым, Ичтеги бурганак. Ороскулов Адилет, Эненин жүрөгү. Өмүрбек Улуу Азамат, Махабат ар бир жанды аруласын. Сатыбалдиев Акыл, Сүйүү деми. Жыргалбеков Асман, Живи. Турдалиев Адылбек, Чачыла. Мусабаева Жылдыз, Мадыл Адылдын саякаты. Изатова Рызгүл, Түйшөлүү. Шамил кызы Сейил, Толкундар. Акималиев Бекзат, Айчырак. Ушундай таланттуу жаштардын чыгармалары жарыкка чыгып, эл арасына таркап жатканы, кыргыз адабияты толукталып, улам жаңы чыгармалар менен рухий казынабыз толукталып, өз нугунда агымын уланта берет деп ишенебиз. Жаштар турганда кыргыз адабияты эч качан соолубайт, өчпөйт, жоголбойт. Эмесе сөзүмдү аяктап жатып, жаш авторлорду колдоо Кыргыз патенттин мындан ары ишмердүүлүгүнө улана берерин билдирем. Чыгармачыл сапарыңар байсалдуу болсун, жаш авторлор. Бир сонун кеңеш берчи, мааниси терең болсун. Эки сабыр болсо да мазмууну кенен болсун. Уй кашпай сөздөр такыр, дептерди барактаймын. Түбөлүк өчпөс үчүн мен кандай ыр жазайын деп, жаш автор Султанбек Улуу Жолболду ырында жазып өткөндөй чыгармачылыкты таптап, талантын ачып, акын жазуучу аталуусуна себепчи болуп калуу улуу муундун милдети деп билсек болот. Анда эмесе сөз кезегин жаш калемгерлерди таптап, аларга туура багыт берип, адабият айдыңында такшалуусуна салым кошуп келе жаткан устат акын жазуучуларыбызга 7 жаш автор республикалык адабий сынагынын калыстар тобунун мүчөлөрүнө сөз кезегин узаталы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары. Мына 7 жаш автор сынагынын жеңүүчүлөрү. Мына бир жылдан ашык убакыттан берки биздин жыйынтыгы болуп, мектептер колго тийип, кубанычтуу күн келип турат. Таланттуу жаштарыбызды сыртта калып калбасын деп, 5 акынды 5 жазуучуну сунуштаган элек. Алар да Рыскадап мекемеси макулу болуп, колдоо калып, мына ошол бүгүн болсо 7 эмес 15ге жакын автордун чыгармалары китеп болуп чыгып атат. Мында дагы ушул Кыргыз патент адабият арты жагынан колдоо алынбай калган убакта көптөн бери колдоп китептерин чыгарып, жаштарыбызда ушундай эле чоң авторлорубузда колдоо алып, сүрөөн алып китептерин чыгарып келатат. Андан сырткары ушул Самалов деген дагы альманах, жаштардын альманахын өстүрүп келатканда көп жыл болду. Иштин жыйынтыгы канча жыл жеңиштерге болсо ак жол каалайм. Себеби биринчи жеңишиңер, аны дагы улантып, кийинки адай көчкө уланат деп ишенебиз. Анан мына китеби чыкпай калган, конкурста четтеп калгандар болсо, дагы аракет кылып, кийинки конкурстарга активдүү катышып, чыгармаларын дагы сапатынан жагынан көтөрүп, изденип, талбай иштеп,
ентиге конкурстарда жеңүүчүлөрүнө болууга чыгарып кетем. Урматтуу чыгармачыл таланттар, мына бүгүн Кыргыз патент атайын республикалык деңгээлде уюштурган 7 жаш автордун конкурсу жыйынтыгын чыгарды. Жеңүүчүлөрдөн болгон авторлорго чоң ийгилик каалайм. Ошондой эле китептериңиздин чыгып атышы менен куттуктайм. Ал эми жаштарга кам көрүп атайын ушундай жакшы иш-чараны республикалык деңгээлде бүгүнкү күндө уюштурган Кыргыз патенттин жамаатына дагы сиздердин атыңыздардан терең ыраазычылык. Албетте, атайын мындай абройлуу сынакка катышып атышкандан ар бир чыгармачыл жаш талант зор үмүт менен эң жакшы деп эсептеген кол жазмаларын топтоп катышып атканын айтпасак деле түшүнүктүү болсо керек. Ошентсе дагы арасында ар түрдүүлөрү бар экен. Жаш курагына жараша негизги тема көбүнчө ошо өзгөчө поэзия жанрындагылар сүйүү темасы, анан ошо лирикалык темадагылар көп экен. Албетте, патриот темадагы атамекен жер суу деген элди коргойлуу, жерибизди, элибизди коргоп атамекен үчүн кызмат кылалы деген чыгармалар да көп экен. Ошол катышкан бардык авторлорго чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Анткени эң башкысы жеңиш эмес, ар кандай мындай сынактарда албетте жеңүүчүлөр болот, жеңип албай калгандар болот, бай албай калгандар болот. Ошентсе дагы ошол сынакка катышкандын өзү менимче чоң сабак. Баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Мындан ары да калемди колдон түшүрбөй, изденип иштей беришиңиздерге тилектешмин. Кыргыз патент мамлекеттик мекемесинде бир жакшы самал көп жылдан бери эле иштен ашып келатат. Ал жаш калемгерлердин ичинен 7-өсүн тандап алып туруп, эң мыктыларын, эң тыкшалып калгандарын, өзүнүн почерки пайда болуп калгандарын, ийгиликке жетип калгандарын тандап алып, анан кийин азыраак нускада болсо да чыгарып келе жатат. Бул чындыгында эле жакшы колдоо болуп эсептелет. Жаңыдан чыгармачылыкка келип аткан авторлордун баарынын эле өзүнүн бош каражаты болбойт да, китеп чыгаруу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ эмес. Анан ушул маселени, ушул олуттуу маселени Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси колго алып, эске алып, анан кийин дайыма эле чыгып, көп жылдан бери ушундай салт пайда болуп калды десек болот да. Анан бул жолкусунда дагы ошо жаш авторлордун менимче 12 автордук окшойт, тандалып, калыстардан өтүп, сындан өтүп, анан кийин ошол китептер жарык көрүп отурат. Бул дагы ошо жаш авторлорду шыктандырат, көңүлүн көтөрөт, калемин такшалтат. Келечекте үмүттөнөбүз ошол 12 автордун ичинен чоң чыгармачыл инсандар, акындар, жазуучулар, дегилер адабиятыбызга салым кошкон бир мыкты замандаштар пайда болот деп ишенебиз. Бул иш-чара текке кетпейт деп үмүттөнөбүз. Андан ары дагы кийинки жылдардагы дегиле дайыма эле ошо патент жаштарга көңүл бөлүп, жаштардын чыгармачылыгын колдоп келе берет деген ишенимдер бар. Андан сырткары жаштар менен чектелбей, көптөгөн улуу мундакы авторлордун китептерин дагы 300 нускадан 500 нускага чейин ар кандай сандагы китептер чыгарып келе жатат. Бул дагы ошо бүгүнкү күндүн талаптарына жооп бере турган иш-чара болуп эсептелет да. Урматтуу 7 жаш автор сынагынын жеңүүчүлөрү, өзүңөрдү чын дилимден куттуктайм ушул жыйнааңардын жарык көрүшү менен, жеңишиңер менен. Мен билем, көбүңөрдүн бул тырмагалды туңгуч ыр жыйнааңар болуп эсептелет. Кыргыз патент кызматы ушул жагынан баягы кыргызда сөз бар го, булактын көзүн ачып деп ушундай чоң иштерди жасады. Анын үстүнө баягы жайчылык мезгил эмес, мындай пандемиянын шартында ушул биздин көңүлүбүздү көтөрө турган эң кийинки учурдагы негизги окуя ушул болду окшойт. Сиздерге эмне каалайм? Мындан аркы чыгармачылыктагы изденүүлөрүңөр жемиштүү болсун, адабиятка деп багыт алган жолуңар куттуу болсун. Биздин адабиятка кандайдыр бир деңгээлде өзүңөргө жеке тиешелүү бир үнүңөрдү угузуп, жүзүңөрдү көргөзүп, бир жаңылыктарды алып келесиздер деген чоң ниет бар. Ошо ийгиликтер болсун. Ал эми Кыргыз патенттин кызматкерлерине, жетекчилигине абдан чоң ыраазычылык билдирем. Мындан аркы иштерге да ийгилик каалайм. Ушул сыяктуу биздин
жакшы иштер мындан ары дагы улана беришине чын дилимден тилектешмин. Ардактуу жаш калемгерлер, эң оолу кыргыз патент уюштурган сынакка катышып, жалпы топтон суурулуп жеңишке жетишип, китебиңердин жарык көрүп жатышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Албетте, акындыктын азаптуу, жазмакерликтин түйшүктүү жолуна аттанып жаткан баарыңарга ак жол тилейм. Сапарыңар байсалдуу болсун демекчимин. Кыргыз адабиятын кышын кынап, керегесин керип, түндүгүн бийик көтөргөн улуу муундун, орто муундун көчүн улап, алар жетпеген бийиктиктерге жетип, алар ашпаган ашууларды ашып, алар таба албаган табылгаларды таап, алар жазбаган жаңы темаларды жазып, алар ачпаган жаңы тилкелерди ачып, кыргыз поэзиясын, кыргыз прозасын, кыргыз драматургиясын өтө бийик көтөрүп, алкагын кеңейте турган мыкты калемгер болушуңарга тилектешмин. Ошол эле учурда жаш калемгерлерге жыл сайын шарт түзүп, алардын чыгармаларын майда көздү электен өткөрүп, өздөрүнүн калыс баасын берген жалпы калыстар тобуна, ошондой эле булакты көрсөң көзүн ач демекчи, узак жылдардан бери жаш, таланттуу, мыкты улан кыздардын чыгармачылыгын өркүндөтүү максатында алардын китептерин акысыз жарыялап, чыгармачыл кечелерин уюштуруп, бүгүнкүдөй иш-чараларды өткөрүп жаткан кыргыз патенттин дагы иштерине ийгилик кааламакчымын. Урматтуу 7 жаш автор долбоорунун жеңүүчүлөрү, урматтуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун жалпы кызматкерлери, сиздердин бүгүнкү ийгилигиңиздер менен чын дилден куттуктайм. 10 жылдан ашуун убакыттан бери жаш калемгерлерди колдоо максатында Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду чоң иштерди жасап аткарып келе жатат. 10 жылдан ашуун убакыттан бери көптөгөн жаш чыгармачыл инсандардын, таланттардын өздүк китепчелери чыгып окурмандарга сунушталып, тартууланып келе жатат. Мына бүгүн дагы сиздер дагы бир ийгиликти жаратып, дагы биздин 12 жаш калемгердин китебин окурмандарга тартуулоо алдында турасыздар. Ошол ийгилигиңиздер менен мен сиздерди чын дилден дагы бир жолу куттуктап кетмекчимин. Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун кызматкерлери ушул долбоорду ишке ашырууда жаш чыгармачыл инсандар менен тыгыз кызматташып, көп түйшүктөрдү өзүңүздөргө жоопкерчиликке алып, ошол чыгармачыл инсандар менен тыгыз байланышта болуп, чыгармаларын топтоп, анан калыстар тобуна кылдат, талдатып, оңдотуп, түзөтүп, анан ушундай бир жакшы китепти окурмандарга сунуштап атасыздар. Сиздердин бул ишиңиздер үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз жаш калемгерлердин атынан. Ушул калемгерлердин чыгармаларын талдоодо дагы элибизге белгилүү мыкты акындарыбыз, жазуучуларыбыз, адабий ишмерлерибиз калыстык кылып караган экен. Биз ошол калыстык кылып аткан агайларыбызга дагы, эжекелерибизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да ийгиликтер көп болсун. Дайыма ушул жаш чыгып келаткан демдүү, күчтүү таланттарга сиздер да дем чыгып берип, алдыга сүрөп, колдоп, ошолорду өстүрүп жатканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ушул китеби жарыкка чыгып аткан авторлордун баардыгына биз ийгилик кааламакчыбыз. Сиздердин бул алгачкы китебиңиздер, бул сиздердин алгачкы жемишиңиздер. Алгачкы эмгекте албетте кемчиликтер болбой койбойт, болот, бирок бул сиздер үчүн чоң жоопкерчилик деп айта кетмекчимин. Жаш калемгерлер, сиздердин калемиңиздер мындан ары да төшөлүп,
ушул китептин артынан эл сүйүп окуй турган, адабиятта ушул классикалык чыгармаларга айлана турган мыкты эмгектерди жаратасыздар деген ишеничтемин. Баардык ушул 7 жаш автор долбооруна салым кошуп, ошол авторлордун китеби чыгышына түрткү болуп аткан, ушуга колдоо көрсөтүп аткан баардык эже агайларыбызга, калемдештерибизге, ушуга салым кошкон баардык жарандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ар дайым ийгилик болсун. Жаш калемгерлер чыккан китебиңиздер кут болсун. Урматтуу 7 жаш автор сынагынын жеңүүчүлөрү, сиздерди жеңишиңиздер менен куттуктайм. Бул сиздердин эмгектен тапкан жемишиңиздер деп билебиз. Эмгегиңиздер зор, мээнетиңиздер кайтып ушундай жеңишке жетишип отурасыздар. Мындан ары да келечекте чоң сыйлыкка татыктуу болот деген ишенимдебиз. Бардыгыңыздар дагы бир жолу жеңишиңиздер менен куттуктайм. Көңүл күйүүсү жанып турган убакта калемден кагазга төгүлгөн 4 сабыр чыгармачыл адам үчүн деңиздин түбүнөн таап алган асыл таш сыяктуу эле аялуу, кооз жана баалуу болот. Чын пейилинен, көкүрөгүнөн туйлап чыккан ырсаптарын эл сынына коюп, жалпы коомчулукка жарыялап койсо, ал чыгармачыл адамдын асманы чайыттай ачылып, көңүлү көккө серпилип, эки эселенген бир күү менен чыгармачылыкка киришери шексиз. Анан алардын ичинен кантип эле кыргыз шедеврлери жаралбай койсун. Анын үстүнө кай доор болбосун, ошол мезгилдин күрөө тамырын кармап, доор күзгүсү болгон дал ушул чыгармачыл инсандарыбыз экенин баарыбыз эле танбайт болушубуз керек. Эмесе 7 жаш автор республикалык адабий сынагынын жеңүүчүлөрү аталган авторлорго кезек берели. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Мен Жолболду Султанбек уулу 1992 жылы 27 июлда Жалал Абад областынын Базар Коргон районуна караштуу Карача айылында жарык дүйнөгө келгем. Бүгүн сиздер менен жагымдуу жаңылыгымды бөлүшүүнү туура көрдүм. Кыргыз патенти тарабынан уюштурулган 7 автор аталышындагы республикалык адабий конкурстун жыйынтыгына ылайык жеңүүчүлөрдүн катарына кошулупмун. Ал үчүн албетте кубанычтамын жана учурдан пайдаланып кыргыз патенттин жалпы жамаатына терең ыраазычылыгымды айта кетмекчимин. Ошондой эле жалпы калемдештерге чексиз ийгиликтерди каалайм. Анда эмесе сиздер үчүн өзүмдүн калемиме таандык чыгармалардан бирди окуй кетсем. Комуз курсагына каадасын салтын катып, капкагына тарыхын, даңкын жазып, келе жатат комузум кыргыз менен кылдарына кылымдын күүсүн тагып. Үч кулагы элимдин ыйын уккан, мойну бизге моюндаш улуу туткан, көп дастаны жаңырып көзөнөктөн, тепкесинен теңдикти сууруп чыккан. Бактысына кыргыздын бар бол комуз, жакшылыктуу күндөргө жар бол комуз, санат дастан ыр күнүн жүгүн артып, өнөр толгон өркөштүү нар бол комуз. Санат дастан ыр күнүн жүгүн артып, өнөр толгон өркөштүү нар бол комуз. Жаш калемгерлерди колдоп, жыл сайын китебин чыгарып берип жаткан Кыргыз патент жетекчилигине жана эмгек жамаатына ыраазычылык билдирүү менен бирге иштерине ийгилик, ден соолук, үлгүлүк, бакыт каалайм. Жана ошондой эле ошол китепте камтылган бир ырымды окуй кетсем, балдарым менин бактым, бал тилдүү алтындарым, бакырак маңдайымда бар болуп тургондайым. Балдарым бар байлыгым, силер бар мен да бармын, амандык берип Кудай, келечек жолуң ачсын. Балдарым аппак таңым, жаңыдан супа салган, күн болуп жаркыргыла, жарыгын аябаган, болгула элдик адам. Кызыктар бул эмгеге, таң калам, көргүм келет. Ыр толгон жан дүйнөмдү аңтарып ачып туруп, не кылып жайгаштырган, кандай жетизмек деген, миң түргөн уйкаштыкты ичиме батыштырып. Ызы чуу, кадимкидей чуулдайт оюн салып, биринен бири өтүп саптарды жарыштырат. Чегине жеткен кезде калемге чуркатат да чурулдап ар тартынын ичинде жарып чыгат. Кара тере аманат, денемди улкуп жылкуп, өзүнчө толгоо тартып сөздөрдү миң ылгаймын. Жаратып алганымды, сүйүүмдү сүртүп, наристе төрөгөндөй сүйүнүп кодомдаймын. Күчүмбү, өнөрүмбү, эрмегимби,
Sen aytor okup çıktın emgegimde. Ubakıt ötkön sayın bilip жатам дүйнөгө ыр жазууга келгенимди. Саламатсыздарбы урматтуу замандаштар, кымбаттуу ыр көрмандары. Кыргыз патент мамлекеттик мекемесинин 7 жаш автор долбоору тарабынан бир нече жылдардан бери көптөгөн жаш таланттарыбыздын автодук чыгармачылыгын колдоп, туңгуч чыгармаларын жарык көрүүсүнө шарт түзүп, жаш таланттарга чыгармачылык жөндөм шык эргүү берип келүүдө. Аталган долбоор тарабынан уюштурулган кароо сынакта менин эненин жүрөгү ырлар жыйнагым жеңүүчүлөрдүн катарынан орун алып, алгачкы эмгегим жарык көрүп, жалпы окурмандарга, поэзия сүйүүчүлөргө сунушталып турат. Андыктан аталган долбоордун уюштуруучуларына, Кыргыз патент мамлекеттик мекемесинин эмгек жамаатына чын дилимден терең ыраазычылык билдиремин. Бардык жаш таланттарыбызга чыгармачылык эргүү, албан ийгиликтерди каалаймын. Сиздер үчүн эненин жүрөгү ырлар жыйнагымдан эненин жүрөгү ырымды көркөм окуп берүүгө уруксат этиңиздер. Эненин жүрөгү ичтен сызып, солкулдаган ыйлаган, эч бир сага жамандыгын кыйбаган, ал эненин жүрөгү аяк сени түйшүгүңө чыдаган. Сен кубансаң, сени менен кубанган, сен ыйласаң, сени менен ыйлаган, ал эненин жүрөгү сен деп согуп жашаган. Мүнөт сайын ойлоп сени тынбаган, жанын берип сенин жашооң улаган, ал эненин жүрөгү эркелетип сенин башың сылаган. Мен Өмүрова Салтанат Мамбет Садыковна, Кочкор районуна караштуу Кочкор айылында жашайм. Менин уулум Өмүрбек уулу Азамат социалдык тармактар интернет аркылуу Кыргыз патенти тарабынан уюштурулган 7 жаш автордун адабий республикалык сынагына катышуу боюнча өзүнүн ырларын компьютерде тердирип, бастырып, атайын даярдап жүрдү эле. Бирок тилекке каршы баламдын максаты ишке ашпай, бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ошо балам көзү тирүү кезинде ырларын мага аманат кылып калтырды эле. Мен ошол ырларды атайын даярдап, ошо конкурска жибердим эле. Конкурста баламдын чыгармачылыгын баалап, жеңүүчү деп тапкан Кыргыз патентинин эмгек жамаатына ыраазычылыгымды билдиремин. Ар дайым бар болуңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушу жаштардын шыгына шык кошуп, демине күч берип, ушундай адабий чыгармачылык конкурстарды өткөрүп жүрө бериңиздер. Аман болуңуздар. Абдан ыраазымын сиздерге. Чоң рахмат. Кыргыз патент тарабынан уюштурулган 7 жаш автор адабий республикалык сынагына катышып, жеңүүчүлөрдүн катарына кошулуп турмун. Учурдан пайдаланып, Кыргыз патент кызматкерлерине жетекчилигине терең ыраазычылык билдирүү менен иштерине ийгилик, ден соолук каалап кетмекчимин. Анда ушул китебимден алынган бир ырымды окуп берейин. Өмүр жаркырап учуп өткөн учкун сымал, өмүрүбүз барак сыңар. Из калтыр жашап аткан заманыңа, урпактан урпактарга улап сунар. Максаты жашообуздун эмне экен? Кайран жаш өтүп барат жаш көз ирменден. Дени сак оору алыс болгонунда, ичер суубуз тузубуз кемибеген. Гүл сымал назик болот көңүл деген. Жашайлы гүлдөр өскөн өмүр менен көлөкө түшүрбөйлү көңүлдөргө атыбызды унутпай адам деген. Ал күч барда кейбе өксүт менен. Түйшүксүз түшүмү аз өмүр деген. Өмүрүң өткүчөктү ар кадамды.
арышта ару таза көңүл менен. Здравствуйте, меня зовут Жиралбеков Осман, мне 20 лет, я студент Кыргызской государственной медицинской академии стоматологического факультета, учусь на 3-м курсе. С детства пишу стихи, и в связи с этим я решил попробовать поучаствовать в конкурсе 7 молодых поэтов от Кыргызпатент, и сегодня меня объявили победителем. Для меня это огромный шаг вперед и большая победа. Хочу поблагодарить организаторов Кыргызпатент за то, что они дают такую возможность реализоваться и развивать свои таланты. Также хочу поблагодарить состав жюри за то, что они выбрали мою работу среди множества других работ. А еще я бы хотел прочитать один из моих стихов из данного сборника. Время беспощадно скоротечно, но все же стоит жить не торопясь. Не так важно быть счастливым вечно, главное счастливым быть сейчас. Страхи, трусы, сгадку удалой, свобода от иллюзий предрассудка. Важно, чтобы душа была большой, а сердце, несомненно, чутким. Научиться мысли не стесняться и верить в чудеса как можно чаще. И никогда не стоит извиняться за то, что слишком настоящий. Арыбаңыздар, ардактуу поэзия сүйүүчүлөрү, мен Адылбек Икрамбек деген Кыргыз патенти тарабынан уюштурулган 7 жаш автор республикалык адабий сынактын катышуучусу болом. Facebook тармагынан көрүп, ушул сынакта өзүмдүн чыгармачылык дараметимди сынап көрөйүн деп катыштым эле. Жеңүүчү болуп аталганыма аябай кубанычтамын. Кыргыз патентине жана ошондой эле ушул жолдо акыл кеңешин айтып, жол көргөзүп катыштырган Зарыл Өмүралиева эжекеме терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле ушул сынактын жеңүүчүлөрүнүн баарын куттуктап өтмөкчүмүн. Келген өмүр түшүнгөнгө бул кыска, көрөрү өз эмне кыска турмушта. Ошондуктан ырды сүйүп жашаймын, ырлар менен жетип көккө жылдызга. Ырга түшөм ырдан алып ыргытса, ырды сүйүп жашаганым чындыкта демекчи. Ар дайым ушинтип ак кагаз бетинен же болбосо ыр дүйнөдөн жолугушуп жүрүүнү насип этсин. Саламатсыңарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөрү. Мен Мусабаева Жылдыз, Кыргыз Мед Академия алдындагы мед училищада окуйм. Кыргыз патент уюштурган 7 жаш авторлору республикалык адабий сынакты угуп, мен ага Мадыл Адылдын Саякаты деген чыгармалары менен катышкам. Жеңүүчүлөрдүн катарына киргенимди угуп, абдан чоң кубанычта болдум, сүйүнүп жатам. Ушул сынакты уюштурган Кыргыз патентке, анын жамаатына чоң ыраазычылык билдирем, ден соолук каалайм. Ошондой эле мен менен сынакка катышкан жаш авторлорго чыгармачылык, ийгиликтерди тилейм. Дагы ушундай сынактар уюштурула берсин деп каалайм. Чоң рахмат. Жакында эле мен бир жакшы кабар уктум. Кыргыз патент буга чейин 7 автордун, жаш авторлордун тактап айтканда мектептерин чыгарып, аларга бир чоң колдоо көрсөтүп келген. Бул ирет дагы мен ошол бир жакшы бир өзүлөрүнүн колдоосун көрсөтүп, мага бир жакшы жаңылыгы менен бөлүшүштү. Чындыгында Кыргыз патентке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеби жаштарга бул чоң стимул берет, чыгармачылыгын өркүндөшүнө чоң салымын кошот десем болот. Кыргыз патент ишиңиздерге ийгилик, дайыма бар болуңуздар. Ал эми мен ошол сиздерге бир өзүмдүн калемиме таандык бир ыр менен бөлүшүп кетейин. Кечиргиле унутканча, жүрөккө өз өкүмүн буйрук кылып, жүрөт ал сезимимди буюктуруп, баш тартпай койдум, бирок андан такыр башканы сүйсө деле билип туруп. Жадатты, жан дүйнөмдүн кыйналганы, же тагдыр мага бакыт ыйгарбады, армандуу жазылганга айыптуудай ыйлашат кагазымда, ырылар дагы түбү жок терең ойго тунутканча, жашыймын, жашын төккөн булуттарча, ырылар кечиргиле, мен эми ал адамды унутканча. Мен Сейил Шамил кызы, Жалал Абад облусунун Сызак районунун Багыш айылынан болом. Жакында Facebook тармагынан Кыргыз патенттик 7 жаш акын автордук долбоорун окуп калып, ага өз ырларымды жиберген элем. Анан жеңүүчү болдуңуз, сынактан өттүңүз деген бир сүйүнүчтүү кабарды угуп, кубанычым койнума батпай толгонуп жаткан чагым. Бул үчүн Кыргыз патентине жана ушул конкурсту уюштурган чыгармачыл топко, конкурс жетекчилерине терең ыраазычылыгымды билдирем. Алар катарында ушул конкурска катыш деп колдоп сүрөп жол көрсөткөн Москвадагы эжекем
Зарыл Өмүралиевага да рахматымды айтам. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Чыгармачылык иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. Ар дайым жакшылыктар үстүндө жүрө бериңиздер. Анда эмесе өзүмдүн калемиме таандык Толгону аттуу ырымды окуп койсом. Толгону. Куштармын жаратылыш көркөмүңө, керемет жашылданган, аземделген, куштардын обон салган үнүн толгоп, болбостур таамай чегүү калем менен. Айтып бүтпөс сыйкырың бар жазам бүгүн, тоо ташың, айыл кечиң, бак дарагың, ажайып мезгил менен куулушкан, керемете көлдө ойногон акчардагың. Кеңдигиң, кенендигиң, мейкиндигиң, калгыган асман чийген булуттарың, арбаган жан дүйнөнү магдыратып, шыраккан булак сүрөт муңдун баарын. Жазайын, жазбай анан кооздугуңду, көтөрөм кантип түйгөн оордугумду, жазайын керек болсо түндөн кечип, том кылып чыйыр түшкөн жолдоруңду, сыры көп, багыты көп жолдоруңду. Аты жөнүм Акималиев Бекзат. Актал районундагы Коштөө айылынын Эргеш Мейманов атындагы орто мектебин 11 классты бүтүрүп жатам. Кыргыз патент уюштурган 7 жаш автор сынагына катышып, жеңүүчүлөрдүн катарына кошулдум. Буюрса мына китебим да чыкты. Кыргыз патенттин жалпы жамаатына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошол ыр жыйнагыман сиздерге бир ыр окуп кетейин. Балалыгым. О, анда кичине бала элем, жаркылдап жанар тоодой жанар элем, күндүзү чаң болгучу ойноп жүрсөм, түнкүсүн жылдыздарды санар элем. Тулпар деп чырпыкты кармап минип, аңкыган гүлдөрдү тандап берип, анда мен токтоо эмес эрке элем, апакем бардыгын камдап берип. Кызыгып ар нерсени ойлогонмун, чүкө атып күн баткыча ойногонмун, атакем жасап берген кайык менен жарышып арык суусун бойлогом. Жакшы жолдо жаманды кармабапмын, баарын ойноп, оюнду тандабапмын, ууруга кирчү элек түн жамынып, алма өзүп бутагынан алма алды. Болдурап күн балдарын ырдар элем, апакеме гүл терип сунар элем, жеп алып момпо суйду апамдаккан, кызарып үй бурчунда турар элем. Жайында багаралап кызык салып, кас катар теректер кылыктарып, агышы чана тээп жаңыртып тоо, кар баскан тоо борнасы сыксам. Жыл сайын календардын карап жылын, билбепмин мезгилдин аярлыгын, кайык менен кошулуп агып кеткен, кош болгун менин алтын. Кайык менен кошулуп агып кеткен, кош болгун менин алтын. Балалык. 7 жаш автор республикалык адабий сынагынын жеңүүчүлөрүнүн китептеринин онлайн бет ачар аземине күбө болдук. Бардык көрөрмандарга ыраазычылык билдиребиз. Жаш авторлордун калемдери урчуп, ой чабыты өркүндөй берсин. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.